Алла Кур'анда «Уд'уни астажиб лакум». Сурансаңар менден сурангыла, тиленсеңер менден тиленгиле, сөз түрдө жооп берем мен. Мен кабыл кылам деди. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ида саалтумуллаха ал-джанна, ида саалтумуллаха ал-джанна, фас'алул фирдаус." Эгерде жаннатты сурай турган болсоңор Аллах Тааладан, анда фирдаусты сурагыла. Фирдаусты сурагыла. فإنها أي فإن جنة الفردوس البت فردوس جنة الجنة ортосу. وأعلى الجنة бейиштердин эң жогоркусу. Андан жогору бейиш болбойт. وفوقه عرش الرحمن. Фирдаус бейишинин үстү Алланын аршы болду бүттү. Фирдауста ким турат? Фирдауста Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Кудайдан намаздан кийин сурансаңар фирдаусты сурангыла. Ошон үчүн Анас ибн Малик риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Иза са'ала ар-раджулу ал-джанната 3 маррат." Эгерде бир киши Аллах Тааладан жаннатты 3 жолу суранса, إذا سأل الرجل الله الجنة 3 مرات, эгерде бир киши Аллахтан жаннатты 3 эле жолу сураса, Аллахым бейишиңе киргиз, Аллахым жаннатыңа киргиз деп 3 эле жолу сураса дейт. Қалатил жанна, бейиш айтат: Аллахумма адхилхул жанна. Я Раб, ушу суранып атканды бейишиңе киргиз деп жаннат жооп берет. Бейиш да ага ашык. Бейиш да ага куштар болуп сагынып турат. Намаз окуп бүткөндөн кийин кээ-биркилер астынан бир нерсе сайып аткансып тура качып жөнөп калышат. Сурана турган жер ушул жер. Намаздан кийин бардык нерсени суран. Эмнеге 3 жолу дейт? Анткени ад-дуа мухул ибада. Дуа кылуу бул ибадаттын данеги эң ширин жери. Дуанын бир шарты бар. Илхах деген. Илхах өжөрлөнүү. Кайра-кайра сураныш керек. Аллах Тааладан ден соолук сурасаң, Аллахым ден соолугумду чың кыл. Аллахым менин ден соолугумду оңдо. Аллахым менин ден соолугумду бекем кыл деп кайра-кайра суран, бир эле жолу суранып койбой. Аллах бендесинин жалдыраганын жакшы көрөт. Жалынып, жалдырап суранган бендесинин тилегин батыраак орундатат. وإذا استعاذ الرجل من الله أي وإذا استعاذ الرجل الله من النار, эгерде бир киши Аллахым тозогуңдан сакта деп 3 эле жолу сураса, тозок айтат: وقالت النار اللهم أجره أي اللهم أعذه من النار. Аллахым ушул бендеңди тозоктон менден сактап кой дейт. Сурана турган жерде каракыла. Намаздан кийин ар ким өзүнчө Аллахым бейишиңден орун бер. Аллахым бейишиңден орун бер. Аллахым бейишиңден орун бер. Аллахым тозогуңдан сакта. Аллахым тозогуңдан сакта. Аллахым тозогуңдан сакта. Ар намазда 3төн. Бир хадис бар, бирок даиф хадис. Багымдат намазынан кийин 7 жолу. Шам намаздан кийин 7 жолу. Ким жаннатты 7 жолу сураса, ошол күнү кечке чейин көз жумуп өтүп кетсе, ал бейиштик. Ким багымдаттан кийин же шамдан кийин 7 жолу Кудайым, Аллахым мени тозогуңдан сакта деп 7 эле жолу сураса, чын жүрөктөн, ошол күнү өтүп кетсе, тозоктон сакталат, ал бейиштик деп атат. Окуган намазыбыздын жыйынтыгы бизге бейиш болуш керек, ошон үчүн окуп атабыз. Биз Кудайдан коркуп, бейиштен үмүт кылгандыгыбыз үчүн,
тозоктон сактангандыгы үчүн окуп атабыз. Ошондуктан эринбей, зерикпей, ар кимиң өзүң үчүн намаздан кийин Аллахым бейишиңден орун бер 3 жолу тозогуңдан сакта деп суранганды унутпагыла. Аллахым баарыбызды бейиштик кылып тозогунан өзү сактасын. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmatika ya arhamar. Allah.